Биздин түнкү тентектер көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Ички иштер министрлигинин кайгылуу кызматкерлери менен чыккан жүрүшүбүздө бир канча окуяларга күбө болдук. Адегенде эле кайгылуу кызматкерлерине нөөмөт бөлүмүнөн Гагарин, Кыркыз көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталды деген чакыруу түшүп, кайгылуу кызматкерлери менен биргеликте биздин чыгармачыл топ айтылган дарекке тезинен жетип бардык. Анда Subaru Legacy үлгүсүндөгү унаа күн батыштан күн чыгышты карай бараткан учурда Nissan Maxima үлгүсүндөгү унаа күн чыгышты карай кайрылып жаткан кезде Subaru үлгүсүндөгү унаа келип сүзүп алган. Ошол жердеги күбөлөрдүн айтымында кырсыктан Nissan үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жабыркап тез жардам чакыртылып, ооруканага алып кетишкен. Жол кырсыгы катталган жерге атайын эксперттер чакыртылып, кырсыктын чоо жайын аныкташып, 2 унааны тең айып төлөөчү жайга жеткирилди. Андан соң кайгылуу кызматкерлери Subaru үлгүсүндөгү унаанын айдоочусунун алкоголдук ичимдик ичкенине же ичпегенин аныктоо үчүн наркология борборуна алып барганда, айдоочу эч кандай алкоголдук ичимдик ичпегени тастыкталды. Кайгылуу кызматкерлери тарабынан Subaru үлгүсүндөгү унаанын айдоочусуна тийиштүү протоколдук кагаздар толтурулуп кое берилди. Ал эми кайгылуу кызматкерлеринин айтуусунда Nissan үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу ооруканадан чыккан соң кырсыктын чоо жайын сурап билип тийиштүү протоколдор толтурулат.
Андан соң кайгыл кызматкерлери Жусуп Абдырахманов жана Скрябин көчөсү кесилишкен жердеги жол чырактын кызыл күйгөнүнө карабай өтүп кеткен Lexus 460 үлгүсүндөгү унаанын артынан барып токтотуп айдоочуга тиешелүү документтерди сураган учурда айдоочуга тиешелүү күбөлүк жок болуп чыкты. Айдоочу көп кылыктанбай эле кайгылуу кызматкерлердин айтканын көнүп, унаасын айып пул төлөөчү коргоо токтотконго макул болду. Жоқ, сізге болмайды. Кайгыл кызматкерлери тарабынан жол тандабастын айдоочусуна тиешелүү протоколдук кагаздар толтурулуп, айдоочу кое берилди. Кошумча үн кошуп алган унааларга кайгыл кызматкерлери тарабынан рейд жүргүзүлүп, анда Ибраимов көчөсүнөн кошумча үн кошуп алган Алтеза үлгүсүндөгү унаа токтотулуп, айдоочунун документтерин алып, түз эле айып пул төлөөчү коргоо бет алдык. Ал учурда ошол эле көчөдө 3 эркек 2 кызга тийишип жатканын көрүп, кайгыл кызматкерлери токтоткон учурда 2 эркек из жашырып кетишти. 2 кыздан окуянын чоо жайын сураганыбызда эч нерсе болбогонун айтып кетип калышты. Биз андан ары жолубузду улап Алтеза үлгүсүндөгү унааны айып пул төлөөчү коргоого киргизип, кайгыл кызматкерлери айдоочуга карата айып пул кагазын толтуруп беришти. Унан жалюзин деле тонировкада. Кийинки чакырууда Карадаринск көчөсүндө Форд үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу кайгыл кызматкерлерине баш ийбей жатат деген билдирүү түшүп, кайгыл кызматкерлери менен биздин чыгармачыл топ жерине тезинен жетип бардык. Анда унаанын ээси менмин деп, бирок унааны башкарып бара жаткан айдоочу менин досум болот деп өзүн тааныштырган жигит улам телефондо сүйлөшүп, анын дагы кайгыл кызматкерлерине келип, телефондо сүйлөшүп коюусун суранып жатты. Ким? Адет. Gel adet oturalsana. Azat mı? Ya düşünme bolça metre ki bilirsin mi? Telefon kulüşün ver. Otur kim? Otur şimdi vaziyet. Жоқ, қаяқта болды. Hem 30 не ойнамıyor. Yok, belki bunlar Gorga'ya gelemez mi hareketlesin? Я понимаю. 30 alып çıksın anda biz. Açıp берет. İçine girgizген. Телефондо сүйлөшүүдөн эч кандай майнап чыкпасын билдиби? Айтор өз каалоосу менен унаанын ачкычын кайгыл кызматкерлерине бергенге аргасыз болду. Айдоочу алкоголдук ичимдик ичкендиги шектелип, наркология борборуна барып текшерүүдөн өткөн учурда айдоочу алкоголдук ичимдик ичкени аныкталды. Андан ары унаасы айып пул төлөөчү коргоого киргизилип, ал эми айдоочуга болсо мас абалында унааны башкаргандыгы боюнча айып пул кагазы толтурулду. Кандай болгон күндө да адам өмүрү баарынан кымбат экенин ар бир айдоочу эмес, ар бир жаран унутпаса деген кеп. Элдин саламаттыгын, амандыгын жана коопсуздугун сактоо кайгыл кызматкерлерине гана эмес, ар бирибиздин милдетибиз экени белгилүү. Сиздер менен түнкү тентектер көрсөтүүсү болду. Анда эмесе амандыкта жолугушканча.